биздин компромат боюнча талаштан кийин айтышуудан эртеси күнү эле мени кабинетимден айдап чыкты. Сотторго команда берилди. Жогорку соттон чечими турса дагы обжалование не подлежит деп жанакы 1-сентябрга мени жогорку кеңешке киргизбей, ошонго жеткирбей мен мандатымды алып коюп атат. Өтүп келген депутаттарды Камчыбек Кыдыршаевдин жардамчысымын, эртең саат 9-га сизди шеф чакырып атат деп чалганда, анан мен барган эмес. Мен эмне үчүн барам? Эл Ташиевке кошомат кыл деп жөнөткөн эмес да. Сиз ошондо парламентте айтпадыңыз беле, убакыт көрсөтөт депчи? Биз ошол кезде эле билгенбиз да. Мунун акыры барып жакшы болбойт. Азыр жоогуңуз мага аябай кызыктуу да, ошол убакыт келди деп ойлойсузбу? Бир күн эмес, бир күн бетиндеги бет кабы сыйрылат. Өтө ыпласта сөз айтып ийген. Сөгүнүш үчүн адамга акылдын кереги жок. Өчүргөнгө жетишпей калды, сөз биринчи чыгып кетти. Атып кетесиңерби, камайсыңарбы, мандатым аласыңарбы, эмне кыласыңар өзү? Биширип жебейсиңерби деген сөз анан жүрөктөн чыгып кеткен да. Байланышыңыз дегеле барбы ошондой топтор менен? Башым үстүндө бантик кылып тагып туруп элге жарыя кылмакта. Садыр Жапаровду Камчыбек Ташиев алып келген бийликке депчи? Дос секретардан кутула албайсыз. Эң биринчи эки дос окуясы десек дагы болот го дейм, э? Депутаттын милдети президентти макташ эмес. Жээнбековдун башкаруусуна кандай баа берет элеңиз? Күрөш менен эле өтүп кетти го дейм. Эгер болсо ал кандай кемчиликтер, күчтүү тарабы эмнеде болуп атат? Акты ак, көктү көк, тиешелүү адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек да. Кечирим сурады да. Анан сиз ошону кандай кабыл алдыңыз? Канчалаган көз жаштары акты, канчалаган энелер ыйлады. Мына ошолор кечире экен. Саясатта таза бойдон калуу мүмкүнбү? Сөзсүз.